атайын кудаларымды жазып. Бул күнү театр чеберлери Дүрбөлөң чыгармасын комедиялык жанрда сахналаштырышты. Соңку жылдардагы кыргыз элинин каада салттары менен коштолгон ашыкча ысырапкорчулуктар орун алып келүүдө. Мындай көйгөйдү элге жеткирип, ашыкча чыгымдарды токтотуу жана анын кесепеттери тууралуу театр чеберлери сахнада көрсөтүп беришти. Мындай учур драматург Курманбек Токтоналиевдин Дүрбөлөң чыгармасында кеңири баяндалган. Бул Дүрбөлөң чыгармасы болсо президентибиздин жарлыгына ылайык келет. Ысырапкорчулук жөнүндө, биздин Талас элинин ашыкча каада салты жөнүндө, кереги бар, кереги жок, орусча жанагы азыркы жаштар орусча алыш болуп чоңоюп эчтеке кыргыз тилин бааланбаганы, барктанбаганы жөнүндө дагы ошол жөнүндө айтылган. Бардыгы ошо биз айылдагы эле жөнөкөй эле окуя. Жөнөкөй эле окуя, келиндердин, абысындардын чыр чатактары, бул жакта жанагы алдым жуттум деген ошондой проблемалардын баарын козгогонбуз да. Кереги жок жанагы келем көтөрмөй азыркы бизге кереги жок салттар ошолордун баарын ичине камтып кеттик. Театрдын жалпы жааматы 15-чи театралдык сезондун ачылышына мыкты даярдыктарды көрүшкөн. Алардын катарында бул спектакльде башкы ролду жараткан Анара Алчынбекованын бул тармакта иштегенине 15 жыл болду. Ал эми жасаган эмгегибизди эл баалап, көрсөтүлүп жаткан спектакльдерге убактысын бөлүп, руханий азык алып кетсе болот дейт. Эми ал жашоодо көптөр эле күлө берет, сен ушундайсың үйдө деле деп. Жок, биз эми образда бул образга деле кириш кыйыныраак болду. Анан азыр эле кызыктуу десеңер эстеп кеттим. Азыр спектакль башталганча аябай тишим ооруп аткан. Эч такыр эч кимге сүйлөгүм келбей аткан. Анан эми азыр кантип сүйлөйм деп аябай сарсанаа болуп аткан. Сахнага чыкканда мына азырга чейин кудайга шүгүр эчтеке жок ал оорунун. Аз бүтөр мен стоматолог барам деп аткам да. Бул өзүнүн бир сахнанын касиети. Биз ушу сахнага чыкканда анда кадимкидей баягы Анара кейпимди чечип, Дилдакандын кейпин кийдим да. Анан ошо менен ооруп эчтекеси жок эле, жашнакай отурам. Алдын ала кулактандыруу болгонуна карабастан театрга келген көрүүчүлөр залды толтура алган жок. Ошентсе да кызыктар болгондор да жок эмес. Келген көрүүчүлөр мындай спектакльдер көп болуп турса деген ойлорун билдиришти. Мен Бишкектен келгем, бүгүн Таласка конокоч. Анан бүгүн спектакль болуп атканынан кирип кызыгып көрүп чыгайын деп келгенбиз. Мындан 17-18 жыл мурун Бишкекте Кыргыз драма театрдан спектакль көрүп жүрчүм, барып кызыгып, андан кийин көп барбай калганбыз. Бүгүн абдан жакты. Негизи мындай оюмду кимге айтып, мындай эметерин билбей аттым эле. Абдан жакты, актерлор дагы мыкты экен. Дагы көргүм келип атат. Тойбой калдым негизичи. Театр бул духовныйдай ички байлыгыңды байытат аябай. Өзүм көрмөмүн, угуп турам, келип турам, ушу ыраазымын. Жакшы, бүгүн жакшы болду. Дагы өзүмдүн тааныштарыма дагы дайыма жүргүлө деп айтып, кошуна колуң менен келип турабыз. Кеченин ачылышы аябай мага жакты. Баарыңыздарды Жам театр кечесине келип, ушундай спектакльдерди көрүп, эс алып кетиңиздер дейм. Ишемби күнү, жекшемби күндөрү көп ушундай театрларды кое беришсин. 15-чи театралдык сезондун ачылышында Дүрбөлөң Кызыл жоолук Делбирим спектаклинен тышкары комедиялык жанрда Күйөө сатам жана бүгүн саат 18:00 Семетейчи Сейдана аттуу спектакльдери коюлуп жатат. Бул спектакльдерге эмгек сиңирген артисттерден баштап, жаңы театр босогосун аттаган актерлорго чейин катышууда. Жыл башында биз көркөм совет бар, көркөм кеңеш. Ошо адамдар менен чогулуп bir жылдык план киргизкенбиз. Кудай буйрса ошо биринчи планыбыз аткарылууда. Урматтуу Талас шаарынын тургундары жана коноктору, биз сиздерди Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалдуу драма театры сиздерди театрга чакырабыз. Белгилей кетсек, Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында бүгүнкү күндө 80ден ашуун кызматкер эмгектенет. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.